Эркектер эмне себептен башка аялдарга кетишет? Ажырашуулар. Качан гана аял өзүнүн ролун жоготкондо, ошол жолдошунун алдында, ошол жолдошуна аялдык энергияны бере албаганында. Көпчүлүк айымдар, мен 99% менин кардарларым айымдар, турмуш бузулуп, ар кандай баягы ситуация менен келишет консультацияга. Ошондо айтчу, мен биринчи эле суроо берем: сиз кимдин ролундасыз, сиз жолдошуңуз үчүн десем, мен баягы табышкермин, баардык нерсени таап келем, ал азыраак табат дейт. Анда сиз анын апасы болуп алгансыз, анда сиз анын атасы болуп алгансыз, ошол эле учурда кеңешчиси болуп алгансыз, балким досу болуп алгансыз. Бирок сиз ал жолдошуңуз үчүн аял болбой калдыңыз. Ал сизди маңдайында турса дагы аял катары көрө албайт, себептегенде анын психология подсознаниясы апасы, досу, кеңешчи деп ойлойт. Ошондуктан сиздин ортоңуздагы баягы аралык алыстап кетет. Сиз досуна кандай мамиле кылса, апасына кандай мамиле кылса, ошол сыяктуу мындай аралык сизди аял катары тартпай калат. Муну эми системанын бузулушу деп коет. Ушул баягы тема боюнча тереңирээк билгим келет. Системаны кантип бузбашыбыз керек, кантип биз апа болуп албашыбыз керек өзүбүздүн жолдошубузга, ата энебизге да апа болуп алабыз, ата эне болуп алабыз. Ошол боюнча интенсив болот. Ата энем жана менин бактылуу бай жашоом